башкаруучусу массалык маалымат каражаттарда жогорку кеңеште комиссия уюшулду, өкмөттө бир комиссия уюшулду. Тайырбек Сарпашев өзүнүн баягы кандайдыр бир Бакиевдин мүлктөрүн Бакиевтерге кайтарган аракет кылды деген бир доомат коюлуп атат да Тайырбек Сарпашевге. Эми дооматта коюла берсин. Буюрса мынакей жогорку кеңештин комиссиясы бар, өкмөттүн комиссиясы бар. Булардын чечимин биз күтөлү. Бирок ошол комиссияларга биз тапкан документтерди биз ошол комиссияларга жөнөтөбүз. Анткени ошол документтердин негизинде Тайырбек Дүйшекеевич Сарпашев мыйзам ченемдүү нерсени жасады. Анткени 19 декабрда Сарпашевке соттун чечими негизинде ошол глобал компаниянын кагаздары келип ошого уруксат берет. 28 декабрда ошону токтотуш үчүн дагы бир кагаз келет. 8 күндөн кийин. Буну каяктан Сарпашев билет? Көзү ачык эмес болсун. Каяктан билет? Ошон үчүн мунуну биз карап көрсөк, бу жерде бир гана соттун колу турат. Юриспруденцияда, укуктук мамлекетте эгерде кайсы бир чечимде кандайдыр бир кол жетиштесе, бул документ толук деп эсептелбейт. Ошон үчүн Тайырбек Дүйшекеевичке 19 декабрда бул кагаз келсе, баары бир буну кабыл албаш керек болчу. Укуктук майдан негизинде да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол эки компаниянын ортосунда сот болуп атат. Бирөөсү Глобал, бирөөсү Элит Домстрой. Глобал компаниясы 2007 жылы мыйзам ченемдүү менен ошол жерди сатып алат. Ошол эле 2007 жылы Максим Бакиевке жакын компаниялар аны чакырып, Максим Бакиев менен сүйлөштүрүп, ошол глобалдын кожоюну бизге сат деп мажбурлайт. Биз акчасын төлөп беребиз деп. Бирок Элит Домстрой ошол глобалга 2007, 8, 9 такыр акча төлөбөйт. Ошон үчүн революцияга булар катышып, революциядан кийин барып ошол договорду тигилерге бүт жерге кайрылып, кайрадан договорду жокко чыгарат. Глобал кайра өзүнө жерди алат. Эми жерди алгандан кийин госрегистрге барат. Госрегистр болсо аны кабыл албайт да, документтерди бербейт. Тиги жакты көрсөтүп, биз бере албайбыз дейт. Анда глобал сотко барат. Соттун чечими чыгат 2014 жылы. Бересиз деп чыгат. Ага да карабай госрегистр кол койбойт. Ошентип 2016 жылга чейин Максим Бакиевдин соту болуп, ошол негизинде булар потерпевший болуп эсептелет. 2016 жылы бүткөндөн кийин булар дагы эле госрегистрге барып, ошол соттун эки соттун чечимин көрсөтүп, анан кийин Сарпашев кол коет. Буларга, глобалга документтерин оформить бергиле деп берет. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө эки комиссия иштеп атат. Ошолордун чечимин биз күтөбүз, жана ошолорго дагы биздин документтерди жөнөтөбүз. Жана бизде азыр бул жыл өтө бир кайнап турган жыл болуп атат, президенттик гонка. Ошон үчүн албетте бирде кандайдыр бир ар кайсы саясий күчтөр балким Сарпашевдин аброюн түшүрүш үчүн, балким дагы бирдеке жасаш үчүн ушу Бакиев кайтарып берип атат. Бирок Сарпашев Бакиевке эмес, ошол Бакиевден тигиден алгандарга кайтарып берип атпайбы? Бирок атын жазып атат Бакиевтерге кайрып келди. Элде түшүнүксүз болуп атат. Кагаздары бар, соттун чечимдери бар. Менин оюмча өкмөттүк
комиссия, жол кеңешінің комиссияны мұны кылдаттыктан карап, Тайырбек Сарпашевтың жасаған ишине тура баа берет деп биз ойлойбуз.